3 жаштан кийин кеч 3-бөлүм. Балдарды тарбиялоодо жыныстык айырмачылыктар керекпи? Ата-энелер баласы ким болоорун кыялданышканда жынысын эске алышат. Ал саясатчы болобу же окумуштуубу? Ал сулуу жана акылдуу болот деп үмүттөнөм. Биз жаңы төрөлгөн балага же кызга эмне себептен ар кандай мамиле кылабыз? Чындыгында 3 жашка чейин балдардын сырткы көрүнүшүндө анчалык деле чоң жыныстык айырмачылык жок. Кээде ал тургай биз алардын сыртынан айырмалай албайбыз. Айрым тилдерде кичинекей бала ортоңку жакта колдонулат. Илим да жыныстык айырмачылыктар 3 жаштан кийин билине баштаарын айтат. Белгилүү балдар психологу Ван Орнштейн бир канча изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ага ылайык 3 жаштан кийин гана баланын жүрүм туруму кайсы жыныска таандык экендигин билдире баштайт. Ал эми 4-5 жашка келгенде оюндарда балдар өзүнүн жынысын так билдиришет. Демек 3 жашка чейин жыныстык органдардын формасы гана балдардын ортосундагы айырмачылыкты көрсөтөт. Ошого карабастан ата-энелер балдарды алардын жынысын эске алуу менен тарбиялашат. Мисалы, жаңы төрөлгөн баланы жалаң гана көк түстө кийиндиришет. Ал эми кызды болсо кызыл түстө. Баланын өзүнүн жактырганы жок. Эгерде бала кызыл түстөгү кийимди кийип жүрсө, кыз оюнчук пистолет менен ойноп жүрсө, эмнеси жаман? Эгерде бала куурчакка кызыгып калса, аны алып коюш керекпи? Ал бала экендигин дайыма эскерте берүүнүн кажети барбы? Эмне себептен кыз күрөшкө кызыкса болбойт? Немис акыны Рилкенини кыз сыяктуу тарбиялашкан. Ага ал тургай кыздардын кийимин кийгизишкен. Бирок андан ал аял чалыш болуп өскөн жок. Кыз эркек чалыш, бала кыз чалыш болуп өсүп калбасын деп тынчсыздангандын ордуна ата-энелер жыныстык айырмачылыктар жөнүндөгү өз түшүнүктөрүн баласына таңуулап жатып, анын психикасына кандай зыян келтирип жаткандыгын аңдашса жакшы болмок. Балага жыныстык темаларда чындыкты айтыңыз. Жыныстык тарбия берүү акыркы мезгилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардыгында активдүү талкууланууда. Негизги суроо жыныстык тарбия берүүнү качан баштоо керек? Башталгыч мектептеби же орто класска келгендеби? Менин оюмча бул суроо туура эмес. Жыныстык жашоо инстинкттин чөйрөсү. Эмне себептен белгилүү куракка чейин баладан чындыкты жашырып, анан айта баштоо керек. Кичинекей бала өзүн ортоңку түргө кирген жандык катары сезсе да, 2-3 жаштан баштап эле жыныстык маселелерге байланыштуу суроолорду бере баштайт. Алгач, мисалы, сууга түшүп жатканда апасы менен атасы башкача түзүлүштүү экендигин өзүнө ачылыш кылат. Албетте, ал суроо берет. Эгерде үй бүлөдө дагы бир бала төрөлгөн болсо, ал кичинекей ымыркайдын кантип жарык дүйнөгө келип калгандыгы тууралуу суроо берет. Мындай суроолорго бала так жооп алышы керек. Анын тамашалоонун же калп айтуунун кереги жок. Ата-эненин уялуусу жана чала була бир нерселерди куурап коюусу бул теманы жабык нерсеге айландырып, анын кызыгуусун ого бетер арттырат. Ыксыз фантазияны пайда кылат. 2-3 жаштагы баланын туюму аны алдап жаткандыгын билет. Ал жүзүнө билдирбесе дагы ата-энесинин кызыктай жүрүм туруму анын кызыгуусун арттырышы мүмкүн. Бала жыныстык жашоо жөнүндө билүүгө өтө эле эрте деген аргумент бул саам туура эмес болуп саналат. Жыныстык темаларда ал башынан эле табигый мамиле кылуусу үчүн жайбаракат, ынактарча отуруп сүйлөшүшү туура болот. Жыныстык мамилени тыюу салынган тема деп эсептеген үй бүлөлөрдө бала чагында туура эмес тарбия алган кишилер болуп саналат. Туура эмес тамактануу өмүр бою кала турган терс өнөкөттөрдү калыптандырат. Тамактануу көйгөйү эртеби, кечпи ар бир үй бүлөдө келип чыгат. Балдарды тарбиялоо боюнча аялдардын журналдарында жана колдонмолорунда бул темада көп макалалар бар. Баланы өзү жактырбаган тамакты жегенге кантип көндүрүүгө болот? Бирок калыптанып калган нерсени оңдоого аракет кылгандан көрө, тамактанууда көйгөй жараткан себептерден кантип кутулуу керек деген суроону берсек туура болот го. Туура эмес өнөкөттөрдөн кутулуу абдан кыйынга турат. Эгерде баланы анын каалоосуна каршы мажбурлай турган болсо, жүрөгү айлануу же тамакты жек көрүү өмүр бою калышы мүмкүн. Менин ишенимим боюнча айрым тамактарга аллергиядан тышкары балдарды ичирип жедирүү көйгөйү кичинекей кезде туура эмес тамактануудан улам келип чыгат. Эгерде сиз балаңызга күн сайын бир тамактын түрүн жедире берсеңиз, анын даам татуу сезими өнүкпөйт. Башка сезимдер сыяктуу эле баланын даам татуу сезими 1 жаштан 3 жашка чейинки куракта калыптанат. Аны пайдалуу нерселер менен гана ит же жылкы сыяктуу тамактандыра бербеңиз. Сиздин балаңыз бул даамдуу же мыкты даярдалган деп сизге айтат.
Ошол эле мезгилде ал тамактан канааттанып алыш үчүн тамак мүмкүн болушунча ар түрдүү болушу маанилүү. Тамакка болгон табитинин туура калыптануусу үчүн мен балага абдан даамдуу нерселерди берер элем. Анча даамдуу эместерин мүмкүн болсо ата-энелер жеп түгөтүп коюшкан. Бала көбүрөөк даамдарды татып билүүсү үчүн тамактарда кошулган ар кандай татымдарга, кошулмаларга дагы абдан көңүл буруу керек. Күн тартиби убакыт сезимин өнүктүрөт. Бала кездегиден айырмаланып, азыр телевизордун заманы. Учурда балдар үчүн телевизорсуз жашоо мүмкүн эместей. Ата-энелер балдар менен байланышын жоготпош үчүн каалабаса да алар көргөн берүүлөрдү көрүшөт. Телевидение балдардын жашоосунда сааттын ролун аткарып калды. Анткени аларда убакыт сезими жок. Ар бир программа кайсы бир окуя менен салыштырылат. Атасы жумушка кетет, атасы жумушунан келет, уктоо сааты келди жана башка. Теле берүүлөрдүн регулярдуулугу балада убакытка карата сезимдерди калыптандырат. Адатта кичинекей бала бүгүнкү күн менен гана жашайт. Ал үчүн өткөн чак жана келечек деген түшүнүктөр жок деп эсептешет. Бул жолду 2,5 жашка чейин сүйлөй баштаганда ал чейин, кийин, кечээ жана эртең деген түшүнүктөрдү аңдай баштайт. Башка сөзү менен айтканда, ал сүйлөп, сөздү түшүнө баштаганга чейин убакыт сезими жок. Бирок бала учурда келечекти жана өткөн мезгилде кайталанып турган телепрограммалардан улам түшүнөрү практикада кездешүүдө. Телепрограммалардын так регулярдуулугу, үй бүлөгө эртең мененки тамак, түшкү тамак, атанын жумуштан келиши сыяктуу үй бүлөлүк жашоодогу күндөлүк окуялардан дагы так убакыт кесилишинде ишке ашат. Телевизор баланын күнүмдүк тартибин уюштурууда жакшы кызмат кылышы мүмкүн. Так режимди балада жакшы манераларды камсыздоо үчүн гана эмес, убакытты сезе билүүсү үчүн дагы сактоо керек. Кээ бир энелер балдар санаганга чейин эле балдардын саатты карап убакытты билүүсүн үйрөтөт. Бала сааттын жебесинин маанисин түшүнбөйт. Андыктан желеге карап, саат 8 болду, уктай турган мезгил келди деп айтуунун пайдасы жок. Бала саат 8 болгондугу үчүн эмес, караңгы болуп калгандыгы, уйкусу келгендиги үчүн уктайт. Регулярдуу күн тартиби балада абстрактуу убакыт сезиминин иштелип чыгышына өбөлгө түзөт. Бул тартип бала үчүн саатты алмаштырат. Жаңы телепрограммалар баланын туура сүйлөөсүнө жардамдашат. Бир эне 2 жаштагы баласы экөө радио жана телепрограммаларды угуп отуруп, туура сүйлөгөндү үйрөнгөндүгүн мага айтып берген. Сиз балким бала түшүнбөгөн нерсени угуунун зарылчылыгы жок деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок ага баарын түшүнүштүн кереги жок. Негизгиси ал туура басым, тыным, сүйлөө менен айтылган сөздөрдү эстеп калуу өнөкөтү жаралсын. Сабатсыз сөздөр жана туура эмес сүйлөө бала чоңойгон чөйрөнүн таасиринен улам болот. Чөйрө биздин эркибизден тышкары аң сезимибизге өчпөс из калтырат. Аны өчүрүүгө мүмкүн эмес. Эгерде чоң кишиде сүйлөөдө бир өзгөчөлүктөр болсо, ал сөзсүз балага өтөт. Өз кезегинде андан баласына өтөт. Ушинтип тилдеги туура эместиктер жана бузуктар муундан муунга өтө берет. Баланын аң сезимине туура сүйлөмдөр бекем отуруп калса, массалык маалымат каражаттарында кеңири кездешкен жаргондордун таасиринен кутулушу мүмкүн. Эгерде колдоно турган болсо да, өзүнүн тилине зыяны тийбейт. Наристе куракта мүнөздү тарбиялоо, музыкалык шайкештик кенже куракта баарынан мыкты өздөштүрүлөт. Чогуу ырдоого кызыгып кеткен үй бүлө же достордун тобу өздөрүнүн бош убактыларын ушундайча уюштурулган фильмдерден байма-бай көрсөтүп калышат. Билими жок карапайым айылдык тургундар канаттуу менен чогурдашат. Алардын үндөрү укмуштуудай куулжуйт жана уккулуктуу. Мындай аткаруудагы ырларды укканда бала аны бөлөк-бөлөк ноталар аркылуу эмес, толук аткарылышы боюнча үйрөнөт. Аларды салыштыруу аркылуу үндөрдүн ортосундагы айырмачылыктарды үйрөнөт. Бала белгилүү түзүмгө баш ийген нерселерди жеңил үйрөнөт. Үндөрдүн айкалышуусун, үндөрдүн ортосундагы өз ара байланышты жана ар бир үндүн жекече өзгөчөлүктөрүн сезүүсүнө жардам берет. Чоң кишилерде кантыксыз угумду тарбиялоого болбойт. Бирок кичинекей балдарга туура музыкалык билим берсе, бул болушу мүмкүн. Скрипкада ойногонду үйрөнүү кунт коюу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. 1970-жылы Осакадагы жарманкеде Бириккен Улуттар уюмунун күнүнүн урматына кичинекей скрипкачылардын концерти болду. Концерт саат 11-де башталды. Бирок саат 8-ден баштап эле балдардын көпчүлүгү аянтка келип алышыптыр. Сулка карабастан алар репетиция кылышып, скрипкаларын күйгү келтирип жатышты. Мен балдардын максаттуулугун көрүп таң калдым. Албетте, бала жандуу, бардык нерсеге кызыккан бала бойдон калууга тийиш. Бирок жандуулук менен бир жерде отура албагандык бир эле нерсе эмес.
Экинчи сапат чоң кишилер үчүн жагымсыз сапат болуп саналат. Бир нерсеге узак убакыт бою кунт кое албаган адам көп убактысын жана күч кубатын ар бир нерсеге бошко кетирет. Бир нерсеге жогорку деңгээлде кунт кое алган адам абдан чоң артыкчылыкка ээ. Адатта музыка мектебинин окуучуларын тартиптүү жана жакшы тарбиялуу дешет. Сиз бул балдардын ата-энелери аларды катуу кармашат. Ошондон улам алар кичинекей кезинен баштап түнк жана олуттуу болушат деп ойлошуңуз мүмкүн. Таптакыр андай эмес. Алар сабакта ата-энелери олтургандыгы үчүн эле тынч отурушпайт. Өздөрүн мажбурлабастан эле жогорку деңгээлде кунт кое алышат. Мындай балдар окууга дагы жакшы үлгүрүшөт. Алар бир эле убакытта башкаларга караганда көп жумуш кылышат. Натыйжада алардын бош убактылары көп. Доктор Сузукинин скрипка классына барган балдардын ата-энелеринин бардыгы экзаменге даярдануу такыр кыйналбагандыгын, балдар менен короодо ойноп көп убакыт өткөргөндүгүнө карабастан чыңалуусуз жакшы окугандыгын айтышат. Бул жагдай жаңы интеллектуал баланын тибин ортого чыгарды. Шайыр, акылдуу, коомчулук тарабынан кабылданган, өңү купкуу, арык көз айнекчен балага таптакыр окшобойт. Конфуцийдин музыка менен шайкештикте деген белгилүү сөзү бар. Музыка жан дүйнөнү жибитип, мүнөздү жакшыртат деген түшүнүктү берүүдө. Музыка сабактары өз кезегинде кунт коюу, жөндөмдөрүн тарбиялай турган үзгүлтүксүз машыгууларды талап кылат. Ошентип музыка мүнөздү туура калыптандырууга дагы өбөлгө түзөт. Скрипкада ойноо лидерлик сапаттарды өнүктүрөт. Башка адамдарды башкара билүү жөндөмдүүлүгү чоң кишилерге гана мүнөздүү нерсе деп эсептелинет. Андыктан бул сапат кечирээк тарбияланат. Чындыгында лидерлик сапаттар көптөр ойлогондон алда канча эрте куракта өнүгө баштайт. Кайсы балдардын тобунда болбосун, кимдир бирөө лидердин ролун аткарары байкалган. Доктор Ямашито өзүнүн «Балдар психологиясы» деген китебинде потенциалдык лидер анын айланасында толтура балдар болгонуна карабастан, дайыма өзүнүн ойлоруна жана кыймыл-аракетине ыкластуу ойдон кала берерин жазган. Оюнда же башка жерлерде ал жаңы нерсени түзгөнгө жана өзүнүн идеяларын ишке ашырганга аракет кылат. Бул сапаттар скрипканы үйрөнүүдө дагы тарбияланат. Ошондуктан доктор Сузукинин окуучулары шайыр, лидерликке ыктаган, кубаттуу балдар экендиги таң калыштуу эмес. Бул балдар убагы келгенде коомдо лидерлерден болушат. Коомдо мындай адамдарга дайыма муктаждык бар. Сузукинин көптөгөн окуучулары дүйнөдө аты чыккан белгилүү оркестрде жетектөөчү кызматтарды аркалашат. Кенже куракта музыкалык билим алуу баланын сырткы келбетине дагы чагылат. Адамдын сырткы келбети негизинен тукумунан көз каранды дешет. Ошентсе да анын жашоосунун жагдайына жараша сырткы келбети өзгөргөндүгү көп эле жолу көрсөңүз керек. Албетте, көздүн же мурундун формасы пластикалык операциянын жардамы менен гана кардиналдуу өзгөрүүгө болот. Сырткы келбет жана жүрүм-турум манералары жашоонун жагдайларына жараша жакшы билинерлик өзгөрөт. Бул өзгөрүүлөрдү балдардан да даана байкоого болот. Мисалы, музыка уккан же музыка сабагына барган балдардын сырткы көрүнүшү анын таасиринен улам сөзсүз өзгөрөт. Биз кенже курактагы балдарды өнүктүрүү ассоциациясында балдардын тобу менен эксперимент жүргүздүк. Алгач энелер аларды чогулткан мезгилде бири-биринен эч айырмалашкан эмес. Андан кийин алардын ичинен айрым балдарды ой келди тандап алышып, аларга Моцарттын кичинекей түнкү сиренадасын угузуп турушкан. 4 айдан кийин алардын башкалардан абдан эле айырмаланышкандыгы байкалган. Алар жандуу болушуп, көздөрү жанып турган. Белгилүү жапониялык музыка сынчысы Мауро мага жазган катында үндөр адамга зор таасир тийгизет. Ынталуу ата-энелер экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кандай өзгөргөндүгүн сезишкен чыгар. Бул 3 себептен улам ушундай болду. Биринчиден, энелердин маданий деңгээли өстү. Экинчиден, тамактануу жакшырды. Үчүнчүдөн, үндөрдүн балдарга тийгизген таасири артты. Мауро музыка балдардын бет түзүлүшүнүн өзгөрөрүнө ишенет. Ал бул кызыктуу феноменди бир канча жолу байкаган. Ал музыка адамды сулуу кыларына ишенгендиктен адамды музыкага чүмүлтүү методун колдонот. Ал 1 айлык баланын сөздөрдү эле угузуусу жетишсиз болуп калат. Ал албетте радиодон, телевизордон, магнитофондон, жазуулардан музыканы дагы угат деп эсептейт. Ырларды жаттоо эс тутумду жакшыртат. Кар эрийт, бактын бутагында көгүчкөн сайраган жерде карачы, кичинекей мый акырын басып жүрөт. Түшкөн күзгү жапырактардын үстүндө эмгектеп күлөт бала. Ал 2 жашка толду.
Бүгүн таңда бул салттуу жапон ыры хайку орто ыкылымдардын акырында жашаган Иса Кобаянын калемине таандык. Биздин таланттарды тарбиялоо боюнча эксперименттик мектебибизде мындай хайкуларды эс тутумдуу машыктыруу үчүн жатташат. Хайку мындай максат үчүн абдан ыңгайлуу. Анткени алар кыска, ыргактуу, жеңил эсте калат. Андан тышкары алар балдар поэзиясына коюлган талаптарга жооп берет. Эсте кала турган ырлар балада асыл сапаттарды тарбиялап, алар жагымдуу, көркөм жана аларды өмүр бою эстеп жүргөнгө татыктуу болушу зарыл. Ошол эле мезгилде алар балага жагышы, максатка ылайык. Алгач балдар Исанын ырларынан күндө бирден окушат. Аларга ырдын мазмуну жөнүндө айтып беришет. Кийинки күнү алар аны жатташып, жаңысын окуп үйрөнүү тапшырмасын алышат. Ошентип бала өзүнүн эс тутумун машыктырат. Ошол эле мезгилде канааттанып алат. Алгач бала ырды жаттоо үчүн 10 жолу окушу керек болсо, кийинки жолкусунда 3-4 жолу жетиштүү болот. Андан кийин бир жолкусу түшүнүктүү. Бир жылда бала Исанын 170 ырын жаттай тургандыгын айтышты. Кайталоо окуунун негизи. Бул аксиома. Эгер бала бир сапты унутуп калса, ырды башынан аягына чейин кайталап чыксын. Ушундай шарт менен өзүнүн эс тутумун машыктыргандар жомок 4 жолу окугандан кийин эстерине сактай алышат. Кээ бир окурмандар эс тутумду мындай машыктырууга күмөн саноо менен карашы мүмкүн. Мен дагы башында Исанын ырлары балдарга болбойт деп ойлогом. Бирок мындай сабактардын максаты ырды жаттоо менен эле чектелбейт. Андан тышкары баланын эстетикалык сезимдерин, акылын, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү болуп саналат. Баланын мээси 100дөн 200гө чейинки кыска ырларды жаттап калууга жөндөмдүү. Бирок мээни колдонбосок, аны дат басат. Аны канчалык көп колдонсоңуз, ал ошончолук жакшы кызмат кылат жана өнүгөт. Бала кайталоодон канааттануу алган мезгилде аны жаттоо жөндөмдүүлүгүн машыктыруу керек. Кичинекей балдарды өзүңүздөгү эң жакшы нерселер менен курчаңыз. Илгери эски буюмдарды саткан адам өзүнүн болочоктогу шакиртин алгачкы 6 айында искусствонун эң баалуу жана чыныгы үлгүлөрү менен курчаган. Ал аларды көзүнө сиңирген, чыныгы антик вариантты жасалмасынан дайыма айырмай алсын деген максатты ушундай кылган. Окутуунун бир ыкмасы балдарды тарбиялоодо жакшы колдонулат. Таза кагаздай болгон мээсинде чыныгы искусствонун үлгүлөрү сакталып калса, ал анын эсинде өмүр бою калат. Ал чоңойгон мезгилде мээси жасалма нерселерди кабылдабайт жана ата-энеси анын табитине таасир эте албайт. Эгерде анын мээсинде жасалмалар сакталбай калса, чыныгы искусствого сезимтал боло албайт. Албетте, нагыз нерселерди жасалмалардан ажыратуу дайым эле оңойго турбайт. Ата-энелер өз баласынын эстетикалык муктаждыктарын канааттандырууда өздөрүнүн табиттерине ишениши жана бардык мезгилдерде бааланган искусствонун мыкты үлгүлөрүн жетекчиликке алышы зарыл. Балага сүрөттүн татаал тилин түшүнбөйт деп жөнөкөй сүрөттөр гана тартылган китептерди берүү менен чектөбөө керек. Эгерде ата-энеси Матиссаны жана Пикассону бааласа, алардын картинасын сөзсүз баласына көрсөтсө болот. Эгерде ата-эне Бетховендин же Моцарттын музыкаларын канааттануу алса, баласы да алардын музыкасын мүмкүн болушунча көбүрөөк уксун. Качан гана мээде анын искусствонун стереотиби калса, кийин искусство чыгармаларын баалоодо негиз катары кызмат кылат. Акыркы учурда бүткүл дүйнөдөгү энелер балдарын поп музыкадан башка эч нерсеге кызыкпайт деп тилдешет. Бирок кичинекей кезинен бери мындан башка музыка укпаган балдардан эмнени күтүүгө болот? Ал музыка алардын мээсине бекем орноп калган. Албетте, андан татаал музыка укканга алардын даремети жетпейт. Баланын аң сезиминде белгилүү мөөрлөр калыптанып калгандан кийин балдарды башка нерсеге үйрөтүү кеч болуп калат. Эстетикалык табитти калыптандыра турган искусствонун эки түрү болгон музыканы жана сүрөттүн таасир этүү күчү кенже курактагы тарбияда байланышкан. Эгерде бекем пайдалуу түптөлө турган болсо, бул баланын кийинки жашоосун жеңилдетет. Ата-энесинин жардамы өз убагында болушу керек. Бала улуу туурагыч. Мен 3 жашымда кошунабыздын кекештенгенин туураганын жакшы көрчүмүн. Апам мени токтоткунуң, кекештенүү жуушту деп урушчу. Кенже курактагы балдар тууралуу көптөгөн китептердин автору Джонс иттен корккон балдарды өз иттери менен ойногон балдарга алып барууну сунуштайт. Ал балдарды туурап жатып өз коркуусунан кутулат.
Мен бир энеден анын баласы алдыда келген кандай гана максаттуу болбосун, табит менен жеген курдаш балдар менен чогуу отургуза баштаганга чейин өтө эле тандап жегендигин уктум. Кээде табити жок балдар тамакты мыкты табит менен жеген үйлөргө барып келгенден кийин жакшы тамактана башташат. Эне анын жасаган тамагы балага жакпайт деп ойлошу мүмкүн. Чындыгында балдар башка балдарды туурап жаткан болушу мүмкүн. Балдар башкалардын биринчи жылдан баштап эле туурай башташат. Ал эми экинчиси, үчүнчү жылдары өзүнүн курдаштарынан гана эмес, жашы улуу балдар дагы аң сезимдүү туураганга өтүшөт. Балдар чоң кишилердин күзгүсү деп бекерден айтышпайт. Андыктан балдар менен болгон мезгилде өзүңөрдү жүрүм-турумуңарга, өзгөчө балдар туурамчыл куракта болгон мезгилде көңүл бургула. 3 жаштагы балдар бардык жесттерде башкалардын сүйлөө манерасын, басканын жана башканы туурашат. Алардын туруого ык коюусу баланын эмоционалдык абалына дагы таасир этет. Бала ачуулуу, бала менен ойносо ачуулуу болуп калышы мүмкүн. Же анын досу самолеттон корксо, ал дагы корку башташы мүмкүн. Туурап жатып, бала жөн эле маймылга окшоп коет. Бул чыныгы чыгармачылыктын үлгүсү болуп саналат. Аны тилебеңиз жана буга өтө эле маани бере бербеңиз. Жаңыдан гана ачылып келе жаткан чыгармачылык инсандыктанын тебелеп салбаңыз. Бул сиздин максатыңызга туура келбейт. Бир иштеги ийгиликтер башка иштерге ишеним жаратат. Биз бир жолу кичинекей скрипка сабактары же чет тил сабактары баланы гений кылып өстүрүү үчүн эмес, негизинен анын жалпы интеллектуалдык өнүгүүсүн камсыздоо үчүн керек. Бала үчүн бир нерсеге тартылып калбастан өз күчүн мүмкүн болушунча көп нерсени камтыган ар кыл сабактарда сынап көрүшү пайдалуу. Экинчи жагынан алганда, эгер ал бир тармакта ийгиликке жетишсе, ал ага ишеним тартуулап, башка тармактардагы ийгиликтүү болушуна түрткү берет. Мындай мисалдар өтө эле көп. Доктор Сузукинин классында 3 жаштагы уялчак бала бар эле. Ал башка балдарга салыштырмалуу начар сүйлөчү. Алар ага күлүшүп оюнга кошушчу эмес. Андан скрипкада ойноп кой деп суранганда дагы ыйлап скрипкага жолобой койгон. Ал чыдамкай доктор Сузукинин сабагына 2 ай баргандан кийин ойной баштаган. Ал эми 6 айдан кийин ал пиццикатону баарына мыкты ойноп калган. Бул анын өз күчүнө ишенүүсүнө түрткү болгон. Ата-энесин таң калтырганы, ал өз демилгеси менен машыга баштаган. Андан тышкары ал башка иштерде дагы жигердүү катышып, адамдар менен мамилечил боло баштаган. Ал өзүн дирижер катары көп элестетип, кошуналардын балдарынын арасында лидер боло баштаган. Анын кеп сөзү абдан оңолгон. Мындай өзгөрүүлөр чоң адамдарда да болот. Бирок психологиялык тынчсыздануулар анчалык терең эмес болгон. Кичинекей балдарда мындай өзгөрүүлөр жеңил желп өтөт. Чыгармачылык жана көндүмдөр. Балаңызга карандашты мүмкүн болушунча эртерээк бериңиз. 8 айлык болгондо бала карандашты колуна кармай алат. Баланын кармоо жөндөмдүүлүгүн башкалардан жакшы өнүккөндүгү саламаттыгы жайында экендигинен кабар берет. Ушул куракта бала китептерди тытып, оюнчуктарды бөлүктөргө ажыратып, энесинин айласын кетире баштайт. Бала өзүн көрсөтүү баскычына кирет. Баланын аракеттерин туура багыттоо маанилүү. Анткени баланын болочоктогу чыгармачылыкка жөндөмдүүлүгү ушул учурдан көз каранды. Ага түстүү карандаштарды бериңиз. Албетте, жердин баарын боеп, чийгилей баштайт. Эгер ага таза кагаз берсеңиз, бир канча кыйшык сызыктарды сызып, кагазды тытып ташташы ыктымал. Сиз үчүн бул балдардын тартайган жазуулары болушу мүмкүн. Ал үчүн бул өзүн көрсөтүү болуп саналат. Бирок көптөгөн ата-энелер балдардын мындай өзүн көрсөтүүгө умтулууларын байкабай басып алышат. Алар балага өздөрүнүн көз карашын таңуулашат. Карандашты мындай кармаба, алмалар кызыл болуш керек, айлананы момундай тарт, китепти тытпа, кагазды полго ыргытпа, столго жазба. Кичинекей балага мынча тоюулар көп эмеспи? Кээде кичинекей баласы бар үй өзүнүн тазалыгы жана ирээттүүлүгү менен таң калтырат. Адатта үйдү дагы ушунчалык таза кармап, баланы дагы багып үлгүрүп жаткандыгы үчүн мактоо алышат. Чындыгында балага эртеден кечке чейин кармаган учурда үйдү таза кармоого күч дагы, убакыт дагы жетпейт. Эне үчүн анын үй чарбасын жүргүзүүдөгү ак ниеттүүлүгү өз баласынын чыгармачылыгынын өнүктүрүүгө тоскоолдук кылып жаткандыгын билүү күтүлбөгөн жагдайлар болушу мүмкүн. Баланын колу менен жасалган нерсенин баардыгы сүрөт тартуу, оюнчуктарды ары бери ыргытуу, кагазды тытуу анын интеллектисин жана чыгармачылык дараметин өнүктүрөт. Балага карандашты канчалык эрте берсеңиз, жыйынтыктар ошончолук жакшы болот. Бирок ошол эле мезгилде аны тез токтото бербеңиз.
баары бир анын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшүнө тоскоолдук кылган болосуз. Сүрөт тартуу үчүн стандарттуу барак, стандарттуу адам. Сүрөтчү, жасалгалоочу Хироши Минабе азыркы 3 жашка чейинки балдарды тарбиялоого нааразы. Менин оюмча, анын бир идеяларын көңүл бурууга арзыйт. Мисалы, сүрөтчү сүрөт тартуудан мурун кандай форматта болоорун чечип алат. Ал эми балага болсо стандарттуу барак берип, аны тандоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюудабыз. Ушундай эле абал башка жагдайларда кезигет. Мисалы, балага атайын балдар ырларын жана жомоктор гана ылайыктуу деп кабылданат. Чоң кишилердин мындай чектелген ойлору өз кезинде балдардын кыял чабытын дагы четтейт. Балдарга стандарттуу гана кагаз барактарын берген учурда алар ички сезиминде бардык сүрөттөрдү бирдей өлчөмдө болушу керек деген ойду өздөштүрүшөт. Бул ата-энелердин жана тарбиячылардын каалаганы болуп саналат. Бала карандашты колуна алган мезгилде абдан чоң дүйнөнү көрөт. Ата-энелер элестеткенден алда канча чоң. Таза кагазга из калтыраарын байкабайт. Бул чоң дүйнө стандарттуу кагаздын барагынан алда канча чоң. Мен балага үстүндө эмгектенип жүрүп тарта турган килтейген кагаз берер элем. Стандарттуу кагаз чыгармачылыктан жана жеткиликтүү жашоодогу туруктуулуктан куру калтырган стандарттуу кишинин калыптануусуна түрткү болот. Оюнчуктардын ашыкча болушу баланын көңүлүн чачыранды кылат. Менин оюмча, Жапонияда балдарга өтө эле көп оюнчуктар белекке берилет. Дүкөндөрдө бала өзүнө жагып калган оюнчукту сатып бер деп долууланганда ата-энеси чыдай албай сатып берген учурларды көп эле көрүп жүрөм. Бирок көптөгөн мектепке чейинки тарбия боюнча адистер баланын каалаган нерселеринин баарын сатып берүүдөн баш тартуу балага болгон мейримандыктын жеткиликсиздигин көрсөтпөйт. Тескерисинче, антүү баланын кызыкчылыгын эске алуу деп айтышат. Көптөгөн психологдордун ою боюнча, балдардын айланасында ашыкча оюнчуктар болгон мезгилде бул жагдай аны басмырлап, бирөөсүнө конт коюшуна тоскоолдук кыларын айтышат. Бала бир оюнчук менен эң жакшы ойнойт. Аны менен ар кыл оюндун түрлөрүн ойлоп табат. Анын кыялында жыгачтын сыныгы же чайнектин сынган капкагы жомок үйүнө же укмуштуу көлгө айланып, дүкөндөрдөн алынган кымбат оюнчукка караганда кызыктуураак болушу мүмкүн. Демек, сиз баланын стандарттуу эмес ойлонуусун, тапкычтыгын өнүктүргүңүз келсе, ал сурагандын баарын эле сатып бербеңиз. Муну менен сиз түптүз карама-каршы натыйжага жетишесиз. Балага коркунучтуу болушу мүмкүн болгон нерселердин баардыгын андан алыс кое бербеңиз. Өтө камкор энелер балага зыян келтире турган нерселердин баардыгын андан алыс койгонго аракет кылышат. Бала жаңыдан гана эмгектенип же баса баштаган мезгилде адатта туруксуз болот. Кумараны оодарып таштаган болот. Электр чубалгыларын кармап калат. Бетондолгон полдон сыйгаланып кетет. Албетте, энелер баланын баардык коркунучтардан алыс кармаганга аракет кылышат. Мизи жок жана ал ордунан жылдыра албаган гана буюмдарды калтырып, калган нерселерди алып ташташат. Натыйжада алар өз балдарынын айланасында боштукту пайда кылышат. Мен буга чейин баланын тактилдик сезимдерин маанилүү экенин айткам. Монтессори айым балдарга максаттуу түрдө катуу жана жумшак, орой жана жагымдуу, мокок жана курч, оор жана жеңил буюмдарды берүү керек деп сунуштайт. Баланы курчап турган чөйрөнүн баардыгы кызыктырат. Ал буюмдарды кармап көрөт, кээде оодарат, бөлүп тытат. Бул анын кызыгуусу жана чыгармачылык жөндөмдүүлүгү өсүп жаткандыгынын белгиси. Баланын тартип тууралуу өз түшүнүгү бар. Бала үчүн үйдө идеалдуу тартиптин шартында жашоо зыяндыгын айтуу менен үйдө башаламандык болсун деген жокмун. Мен буга чейин бир канча жолу айткандай, анын мээсинде стереотиптер калыптанат. Бул нерселер түстөргө, формаларга, турган жерине карата сезимталдыгын арттырат. Анын образды таанып билүү жөндөмдүүлүгү дайыма кайталоонун негизинде калыптангандыктан, эгер ал бир эле буюмду дайыма бир жерден көтөрүп жүрсө, бул ага позитивдүү таасир этет, башка көндүмдөрдүн өнүгүшүн жандантат. Бала жашоосундагы өзгөрүүлөргө абдан сезимтал келет. Кээде бала эч себепсиз эле ыйлап баштайт. Тамакка табити жоголот, температурасы жогорулайт. Бул симптомдор чоң кишилер байкабаган жагдайлардын өзгөрүүсүнө карата реакция болушу мүмкүн. Башка сөз менен айтканда, бардык өзгөрүүлөр баланын тартип жөнүндөгү түшүнүгүн бузат. Эгерде бул өзгөрүүлөр жагымсыз болсо, ал ага карата реакция кылат.
Биз балдардын чоң кишилерге карата айрым өзгөрүүлөргө карата сезимтал экендигин мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карашыбыз керек. Балдар буюмдарды өзүнчө эмес, бири-бири менен байланышта кабылдайт. Бул өз кезегинде алардын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Андыктан биз чоң кишилер кескин өзгөрүүлөрдөн качпашыбыз керек. Алар баланын дүйнөсүндөгү тартип жана туруктуулук жөнүндөгү түшүнүктөрүн бузуп коюшу мүмкүн. Балага байкоочулук кызмат бериңиз. Коляскада жаткан баланы көргөндө ал жылаңач, шып же чиркейлерден коруй турган сеткадан башка эч нерсени көрбөй жатат деген ой дайыма башыма келе берчү. Кээде чоң кишинин жүзү пайда болот дагы тез эле жок болот. Бул жакшы эмес. Бала бир нерселерди карап, байкап турушу керек. Бүт дүйнөдө керебеттин үстүнө шылдырак илип коюшат. Менин оюмча бул жетиштүү эмес. Монтессори айым менин коркууларыма кошулат. Анын ою боюнча балдар бул куракта сезген нерселеринин баардыгы өзүнө сиңирип алат. Эгерде бала дайыма өзүнүн керебетинде же коляскасында чалкасынан жата берсе, анын мындай муктаждыктары канааттандырылбай калат. Чоң кишилер балага эңкейишкени менен бул жагдай алардын көзүн дүүлүктүрөт. Анткени ал башын бура албастан көтөрүлбөй калган нерсени ээрчигенге аракет кылат. Мен улам эңкейгендин же оюнчук менен толтурулгандын ордуна жантайынан жаткызууну сунуштайм. Бул жагдайда ал үчүн баардыгын көрүп туруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Натыйжада ал колясканын сыртында эмне болуп жатканын көрө алат. Оюнчуктар колго жагымдуу болууга тийиш. Сүрөтчү Хироши Манабе өзүнүн кайталангыс сүрөттөрү менен белгилүү. Анын өз балдары аркылуу тажрыйбадан өткөргөн тарбиялоо теориясы бар. Балдарыма эч качан даяр оюнчуктарды сатып албайм. Мен аларга бөлүктөрдүн топтомун берем. Өздөрү оюнчук чогулта алышат. Эгерде алар чогулта алышпаса, ыйлай башташат. Эч ким аларга жардам бербей тургандыгын билишет. Эгерде аларга оюнчук керек болсо, өздөрү чогултуп алышы керек. Ошондуктан алар баардык күчү менен аракет кылышат. Бул мыкты тарбиялык ыкма. Ал өз ичине жетишкендик, кубаныч камтыйт. Даяр оюнчуктар менен ойногон балдар мындай кубанычка бата алышпайт. Чогултула турган оюнчуктар балдардын жаш курагына туура келиши өтө маанилүү. Андай болбосо, ал бала үчүн кыйноонун булагы болуп калышы мүмкүн. Балдар дүкөнүнө барган мезгилде ар түркүн түстөгү оригиналдуу оюнчуктарды көргөндө чоң кишилердин дагы көзү жылтырайт. Биз балдар дагы бул сатып алууларга кубанышат деп тыйындарга чейин коротобуз. Адатта балдар жаңы оюнчуктар менен бир нече мүнөт ойношот дагы ыргытып коюшат. Ар бир ата-энеде ушундай тажрыйба болгон. Даяр оюнчуктар балдарга кээ бир учурларда гана жагат. Анткени алар курчап турган чөйрөгө көп деле байланыштуу эмес. Аларга оюнчуктардын кооз жана кызыктуу эле болушу жетиштүү эмес. Ал курула турган темир жолду чогултуп, кайра курап, поезддин жылганына байкоо жүргүзүп көбүрөөк ойношу мүмкүн. Монтессоринин идеясы боюнча тиричиликтеги реалдуу нерселерге окшогон оюнчуктардын сериясы иштелип чыккан. Аларды кармаганда, ыргытканда, бири-биринин ичине салганда, чечкенде жана топчулаганга, ачканга жана жапканга да болот. Бул көндүмдөрдүн баардыгы балага жашоодо керек болот. Чоң кишилерде тигил же бул оюнчуктун баалуулугу тууралуу, анын бала кезде алган таасирлеринен улам бурмаланган көз караш болушу мүмкүн. Бала аны курчап турган оюнчуктарды кызыгуу менен таанып үйрөнөт. Өзгөчө ага жетишкендик кубанычын тартуулаган, анын чыгармачылыкка болгон муктаждыгын канааттандырган нерселерге өзгөчө маани берет. Китептер окуу үчүн гана эмес, ал эми кубиктер курулуш үчүн гана эмес. Өзүбүздүн чектелген кыялдарыбыз менен биз чоң кишилер китепти окуу үчүн, ал эми кубиктерди куруу үчүн гана колдонобуз деп ойлойбуз. Китепчелер жана кубиктер адатта баланын эң алгачкы оюнчуктары болуп саналат. Чоң кишилер алар менен кантип ойноо керектиги тууралуу өз көз караштарын таңуулашат. Эгерде бала эмне менен кандай ойноп жаткандыгына карабастан өзү билгендей ойноп жатса, демек максат орундалган болот. Аны тууралоо, анын чыгармачылыгына, өнүгүүсүнө жолтоо болуу же анын оюнга болгон кызыгуусун жок кылуу дегендик. Ал китепти туннель катары колдонушу мүмкүн, же ага сүрөт тартып, айырып да коюшу ыктымал. Ага китепти берип, окууну гана татаал кылгандан көрө таптакыр бербей койгон эле оң. Анда окууга болгон кызыгуу пайда болгон кезде китепти окуу баарынан кызыктуу экендигин өзү түшүнөт. Бала үчүн бир гана багытта колдонсо боло турган даяр оюнчуктар менен ойноо кызыксыз. Канчалык кымбат баадагы оюнчук болбосун, бала өзүнүн бай ой чабытына карата колу менен ылайыкташтыруу мүмкүнчүлүгү болбосо, ал бала үчүн эч кандай баалуулукка ээ эмес. Ар бир ата-эне ушундан өткөн. Адатта биринчи балага абдан көп оюнчук сатып алат.
Ал эми экинчи балага аз оюнчук сатып алат. Ата-энелер алардын ашыкчасы зарыл эмес экендигин түшүнүп калышат. Эң башкысы бир канча бирок пайдалуу оюнчуктардын болгону. Бала үчүн ойной турган материалдар, ал көргөн жана кармай алган нерселер. Ага оюнчук сатып алууга көп муктаждык жок. Андан тышкары, андан кандай ойнолушу керек болсо, ошондой ойногун деп талап кылбаңыз. Жабыштыруу кагаздан аюуларды кесүү, кагаздан фигураларды жасоо баланын чыгармачылык дараметин өнүктүрөт. Айланаңызга караңызчы. Кылымдар бою колдонулуп келген, сизди таң калтыра турган канчалаган жөнөкөй оюнчуктар бар. Бул ылай, кесүү үчүн кагаз, фигураларды жасоо үчүн түстүү кагаздар. Бул материалдарга тиешелүү бир жалпы өзгөчөлүк бар. Аларды аныкталган формасы же колдонулуш багыты жок. Башка сөз менен айтканда, аларга каалагандай форма берсе болот. Дал ошондуктан интеллекти өтө тез темп менен өсүп жаткан кенже курактагы балдар үчүн идеалдуу оюнчук болуп саналат. Ал бул материалдар менен каалаган нерселерин жасай алат. Мисалы, биз 1 жашка чыга элек балага ылай жана кагаз бердик дейле. Бала аларды эч максатсыз эле бир нерселерди жасайм дебестен кармалай баштайт. Ал анын эмне экендигин талдайт. Бирок аларды кармалап жатып, алардын формаларын өзгөртөт. Ал өзгөртүүлөргө таң калуу менен байкоо салат. Мунун өзү ал үчүн чоң тажрыйба болуп саналат. Бул курактагы бала ылайды жана кагазды уламдан улам бүктөп, кармалап жатып, бул процесстин өзүнүн канааттанып алат. Көмүскө сезимдерде аракет менен жыйынтыктын ортосундагы себеп натыйжанын ортосундагы айырманы түшүнө баштайт. Акырындык менен ал ылайга форма берип, кагаздан кеме жасаганга аракет кыла баштайт. Баланын өнүгүү мезгилине карата бул оюнчуктарды жөнөкөй жана татаал нерселерге айландыруу өтө эле жеңил. Кенже куракта жабыштырып баштаган бала ар кандай көндүмдөрдү өздөштүрүүдө өзүнүн курдаштарынан алда канча алдыга кетет. Мындагы ийгилик анын эрте куракта жабыштыруу менен алектенгендигинде эмес, жабыштыруу анын интеллектуалдык жана чыгармачылык дараметин ойготкондугунда. Колдун эптүүлүгү жана өзүн жеткире алуу жабыштыруудан улам пайда болгон сапаттардын айрымдарында гана. Ролдорду ойноо балдардын чыгармачылык дараметин өнүктүрөт. Музыка же чет тил сыяктуу сабактардан башкы максаты биз буга чейин бир нече жолу баса белгилеп кеткендей, балдарды бир нерсеге окутуп коюу эмес, анын чексиз потенциалын өнүктүрүү. Ролдук оюндар ушул эле максатта кызмат кылат. Улуу адамдардын балалыгындагы айрым аспекттер деген китептин авторлору төмөндөгүдөй жыйынтыкка келишкен. Ар бир бала социалдык абалына же расасына карабастан өзүндөгү бардык мыкты нерселерди өнүктүрүү үчүн шыктуулугунун деңгээлинен көз каранды болбостон, өздөрүнө камкордук менен мамиле кылууга, шыктандырууга жана жардамга муктаждыгы бар. Биз чоң кишилер аларга ушул түшүнүктү камсыздап жардам беришибиз керек. Бул багытты жана чыдамдуулукту талап кылат. Балдар жазуучусу Горо Маки балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүүдө театр жана ролдорду аткаруу эң мыкты ыкма болуп саналат деп эсептейт. Бирок ал өкүнүү менен театралдык көрсөтүүлөр балдарга шыр эле оң таасир эте бербегендиктен тез жыйынтык алгысы келгенде ата-энелердин үмүттөрү акталбашы мүмкүн деген. Мен театрда ойноого жана пьесага кызыккан балдарга жүргүзүлгөн байкоолордун жыйынтыктары менен тааныштым. Башталгыч класстын 1-2 класстарында алар орто же ортодон төмөн деңгээлде окушкан. Андан кийин башка балдарды артка калтырып алдыга озуп кетишкен. Мен балдарга пьесаларда ролдорду аткарууну же кыйшактоону сунуштаган жокмун. Мен карандаштардан же музыкалык аспаптардан айырмаланып, дене кыймылдары жана сөздөр аркылуу өзүн билдире алуусу жөнүндө айтып жатам. Бул оюндагы эң баалуу нерсе топтогу башка мүчөлөр менен болгон мамилелерде өз оюн эркин жана түз билдире алуу мүмкүнчүлүгү. Профессор Куню Акуцу кенже куракта өнүктүрүү ассоциациясынын тапшырмасы боюнча изилдөө жүргүзүп, баскандагы жаман келбет бала кездеги жетишсиз физикалык машыгуунун натыйжасында экендигин аныктады. Балдар эң эрте 8 айлык кезинен баштап баса башташат. Бул куракта алардын негизги кыймылдарга машыкпаса, алар аны эч качан туура жасашпайт жана ушул эле мээ системасынын негизин түзгөн башка көндүмдөрдү өздөштүрө алышпайт. Бул мааниде алганда басууга эрте куракта машыгуу, кенже куракта музыка сабагын же чет тилди үйрөнгөндөй эле роль ойнойт. Биринчиден, балдардын негизги кыймылдык көндүмдөрүн бала кезден машыктыруу.
жана туура физикалык даярдык балдардын акыл жактан өнүгүүсүнө негиз түзөрүн айтуу менен балдардын дене тарбиясы жөнүндө сөз кылууну көздөп жатам. Наристелик куракта баланын мээси денеден бөлүнүп өспөйт. Акыл жактан өнүгүү физикалык жана сезимталдык өнүгүү менен жанаша жүрөт. Мисалы, сууда сүзүү булчуңдарды гана эмес, рефлексти дагы өнүктүрөт. Профессор Ацуку физикалык өнүгүүлөр баардык органдардын иштешин жакшыртат жана баланын сырткы стресстерге каршылыгын күчөтөт деп жазат. Албетте, баланы тамактандырып, ага кам көрсөңүз деле чоңоет. Бирок эгерде сиз ага башка нерсе бербесеңиз, бала төрөлгөндөгү жөндөмдүүлүктөрдүн топтому өнүкпөй калат. Физикалык өнүгүүлөр анын өнүгүүсүндөгү негизги компоненттердин бири. Алар булчуңдардын, сөөктөрдүн, ички органдардын жана мээнин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Эрте баскан балдар зээндүү болору байкалган. Бул ургаалдуу физикалык жүк анын интеллектинин өнүгүшүнө негиз түзөт. Оң колуңуз сыяктуу эле сол колуңузду дагы машыктырыңыз. Сиздин тааныштарыңыздын арасында сологойлор көппү? Балким бирөө же экөөдүр. Ал эми эки колун тең бирдей колдоно алган адамдар саналуу эле. Адам ата менен ооне оң кол болушканбы билбейм. Бирок адамзат тарыхынын бир этабында оң колду колдонуу норма болуп калган. Баары автомобилди башкаруу, спорттук жабдыктар, ашканада буюмдарды жана шаймандар оң колун колдонгон адамдарга ылайыкталган. Андыктан ата-энелер балдарын оң колун колдонгонго үйрөтүшөт. Жапонияга караганда Америкада эки колун бирдей колдонгондордун саны өтө көп кездешет. Бирок сологой эместердин саны алда канча көп. Бул оң колду колдонууга артыкчылык берүү кандайдыр бир негизге таянабы? Колго күч келтирүү жүрөккө күч келтирет деген теория бар. Бирок мен жүрөгү оорулуу сологойлорду эч качан кезиктирген эмесмин. Кичинекей сологой болгонуна карабастан оң колун машыктырып алган бир адамды билем. Ал азыр эки колун тең бирдей колдонот. Бул жөнүндө укканда сол колумду машыктырганга аракет кылдым. Бирок ийгилик болгон жок. Менин курагымда бул мүмкүн эмес. Сол колум кыйшык-мыйшык жазат. Ал тургай топ дагы көзделгөн багытта учпайт. Оң кол менен сол кол бир убакта жаралган. Алардын анатомиясы бирдей. Эмне себептен алар ар кандай кызмат кылат? Сыягы бала кезден баштап аларга ар башка мамиле болгондугу үчүн. Маймылдардын оң колу менен сол колунун ортосундагы айырмачылыктар болбойт. Алар тамактануу жана ойноо үчүн эки колун тең эле эркин колдонушат. Демек, адам бул жагынан маймылга караганда азыраак өнүккөн. Эне баланы эмизген мезгилде баланы дайыма сол колуна кармап, оң колу менен бир нерселерди дагы жасай турган болсо, баланын оң колу басылган болот дагы, анын сол колу жакшыраак өнүгөт деген божомол бар. Кээде бала күтүүсүздөн эле сол колу менен жаза баштайт. Бул учурда анын сол колу оң колуна караганда жакшы өнүгөт. Ар бир адам кенже курактан эки колун тең колдоно баштаса, оң колу менен сол колун бирдей өнүктүрө алат. Манжаларды машыктыруу интеллекттин өнүгүшүн камсыз кыларын айтам. Бул көз караштан алганда сол колду эске албай коюуга болбойт. Балдарга баскан пайдалуу. Машиналардын кыймылынан улам биз көчөдө ойногон балдарды көрө албай калдык. Аларды инелери жетелеп жүрөт, өздөрү ары бери чуркаганга уруксат бербейт. Сизде балдарыңыздын ылдамдыгы менен жүргөндөй убакыт жок деп арыздануудан баштагандан мурда басуу ага канчалык пайдалуу экендигин ойлонуңуз. Басканда дене толук иштейт. Биздин 639 булчуңубуздун 400-ü басканда ишке кирет. Башка физикалык өнүгүүлөрдөн айырмаланып, баскан учурда чыңалуу менен бошоңдоо бир калыпта алмашып турат. Туура баскан учурда бир буттун булчуңдары чыңалса, экинчи буттуку эс алат. Кубатты жоготуусуз салмактуу кыймыл ишке ашат. Көптөгөн жазуучулар иши солгундап, алдыга жылбай калган мезгилде чыгып басышаарын, натыйжада жаңы идеялар пайда болгондугун бекерден айтышпайт. Биз басууну өзүнөн өзү боло тургандай этибарга ала бербейбиз. Бирок бул мындай эмес. Карышкырдын үңкүрүндө чоңойгон эки кыздын окуясы көрсөткөндөй, эгерде аны 4 буттап баскан жандыктар коштоп жүрсө, ал эмгектеп басканын уланта бермек. Кенже курактан баштап баланы туура басууга үйрөтүү өтө маанилүү. Жубайлар 2 да экөө тең гимнаст. Туң баласын биздин кенже куракта өнүктүрүү ассоциациясы иштеп чыккан система боюнча машыктырууну чечти. Убакыт өткөндө ал укмуштуудай спорттук жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. Ата-энеси ага бул талант бизден жукту, бул анын канында бар деп чечишти. Андыктан экинчи баласы менен алектенбей коюшту. Ал ошол эле спортчу ата-энелерден төрөлсө дагы эч кандай спорттук жөндөмдүүлүктөрүн көрсөткөн жок. Ошондо жубайлар кыймыл жөндөмдөрү машыгууга караганда
тукум куучулуктан азыраак көз каранды деген тыянакка келишти. Биздин денебиздин түзүлүшү жана кыймыл координациясы тукум менен байланышкан. Бирок жаратылыштан алган шыкты кантип өнүктүрө тургандыгыңыз машыгууга байланышкан. Төрөлгөндө эле сууда сүзүү же гимнастика менен машыгууга мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жетиштүү деңгээлде машыкпаса, ал шыктар өнүкпөйт. Ошол эле мезгилде начар физикалык белгилери бар бала ири спорттук ийгиликтерди багындыра алат. Мен мурдараак сөз кылып кеткен 7 тилде сүйлөгөн бир туугандар агасы менен карындашы физикалык жактан алсыз болуп төрөлүшкөн. Бирок чуркоо жана кол булчуңдарын чыңдоо менен системалуу машыгуунун натыйжасында мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен. Кичүү карындашынын 11 айлык кезинен, ал эми агасы 2,5 жашынан баштап машыктыра башташкан. Натыйжада карындашы агасынан мыкты чуркайт. Бул мисалы кыймыл жөндөмдөрү тукумунан гана эмес деген. Бул эрте жаштагы машыгууга байланыштуу экендигин дагы бир жолу далилдейт. Спортко тубаса шыктуулук деп атканы чындыгында баланын спорт чөйрөсүндө өскөндүгүнүн натыйжасы. Спорт менен машыгууну канчалык эрте баштаса, жыйынтыктары ошончолук жакшы болот. Мен буга чейин бир нече айлык балдардын сууда кандай сүзгөндүгүнө жана тамтуң баса баштаган бала ролик коньки тепкенди жеңил эле үйрөнүп аларга токтолгом. Ошол эле мезгилде чоң кишилер үчүн бул көндүмдөрдү өздөштүрүү ушунчалык татаал болгондуктан үйрөнүү каалоосу дагы жоголот. Мен гольфту 40 жаштан кийин ойной баштадым. 15 жылдан бери аракет кылып машыкканыма карабастан дагы деле начар ойнойм. Эгерде бала кезден баштаган болсом, мынчалык күч коротпой эле жакшы ойной алмакмын. Менин бир таанышым балдарына бирөөсү 7 жашка, экинчиси 9 жашка чыкканда гольф ойногонду үйрөтө баштады. Азыр дагы арадан 8 жыл өткөндөн кийин дагы агасы чымырденөлүү, спорттун башка түрлөрү боюнча кичүүсүнөн мыкты болсо дагы кичүүсү улуусуна караганда гольфту мыкты ойнойт. Атасы кичүү уулунун ийгиликтеринин себеби эмнеде экендигин түшүнүүгө аракет кылды. Жападан жалгыз түшүндүрмө анын эрте машыга баштагандыгында. Бала үчүн иш менен оюн бир эле нерсе. Мен сизге төмөндөгүдөй кеңеш бергим келет. Сиздин балаңыз канча кааласа, ошончо эмгектенсин. Бирок бир шарт бар. Сизге анын ишинин жыйынтыгы маанилүү эмес. Бала үчүн анын ишинин жыйынтыгы эмес, процесстин өзү маанилүү. Биз чоң кишилер ар бир иштин аягына чыгарылышын каалайбыз. Көңүл ачуулардан иштин айырмачылыгын ушундан көрөбүз. Иш канчалык жеңил болсо да, балага анын кандай жасалаарын көрсөтүшүбүз керек. Иш көпчүлүк учурда бизден оюнда талап кылына бербеген этияттыкты жана кунт коюуну талап кылат. Андыктан баланын интеллектин жана кыймыл жөндөмүн өнүктүрүү үчүн үйдөгү жөнөкөй жумуштарга баланын катышуусу абдан пайдалуу. Таң калыштуусу көптөгөн ата-энелер балдардын чоң кишилер менен биргеликте бакчаны отоп, сугарып, пол жууп, үйдү жыйнашалаарын унутуп калышат. Бул нерселерди жеңил эле өздөштүрүп алганга болот. Бул нерселердин күнүмдүк жашоого түздөн-түз тиешеси бар. Албетте, баланы өз жайына коюу баарынан жеңил. Баланы ойногонго үйрөтүүнүн кереги жок. Ага үйдөгү жөнөкөй нерселерди жасаганды үйрөтүү кыйынга турат. Бирок жашоону жеңилдетүү үчүн кичинекей балдарды иштөөгө мажбурлоо катаалдык деген ата-энелер өз балдарын куру калтырышууда. Эмнеден качуу керек? Келечекке көз караш. Кенже уракта өнүктүрүү бала бакчага даярдоо эмес. Мен көптөгөн каттарды алдым. Айрымдар менин көз караштарым менен макул эмес. Бирок көпчүлүгү аларды колдойт. Тилекке каршы көптөр кенже уракта өнүктүрүүнү бала бакчага даярдоо же таланттарды тарбиялоо деп түшүнүшөт. Бирене, менин оюмча негизги көйгөй кенже уракта эмес, мектептеги билим берүү системасынын өнүкпөгөнүндө турат. Кенже урактагы балдарды тарбиялоодо башталган нерселерди улантып кете тургандыгынан күмөнүм бар. Мектептеги негизги критерий экзамендеги баалар. Бул система баланын кенже уракта бир аз өнүктүрүп алган башка шыктарын жок кылбайбы? Мен дагы Жапониядагы мектеп системасынын жөндөмдүүлүгүнөн күмөнүм бар. Бала 6 жашынан баштап мектепке барат. Анан жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн бирдей программа менен окуйт. Бул система таланттуу балдар үчүн жеңил, жөндөмсүз балдар үчүн татаал болгондуктан эч кимисин канааттандырбайт. Стандарттуу билим берүү 21-кылымда коомдун өнүгүүсү үчүн жоопкерчилик ала турган адамдарды тарбиялай албайт. Дал ушул билим берүү системасынын жакшы өнүкпөгөндүгүнөн мен кенже уракта өнүктүрүүгө маани берем. Кенже уракта туура тарбияланган учурда бала мектепте дагы жакшы окуйт. Ал мектептеги бааларды чогултуу системасын жеңил өздөштүрөт. Эгерде кенже уракта өнүктүрүүнүн кыйла татаал мезгилинде жакшы үйрөндөр себилген болсо, бала кандай гана кыйынчылыктар болбосун, каршы тура алгыдай бир кыйла чыйрак болуп чоңоет.
Андан тышкары учурдагы билим берүү системасы түбөлүк калаарына ишенбейм. Мен ата-энелердин зарыл өзгөрүүлөргө жетишерине ишенем. Демек коомдун жана келечектеги муундардын тагдыры алардын колунда. Кенже куракта тарбиялоо кошумча убакытты дагы, акчаны дагы талап кылбайт. Ата-энелер көп эле учурда мага менин балам менен алектенгендей, акчам дагы, убактым дагы жок. Сиздин идеяларыңыз шарты барлар үчүн деп арызданып калышат. Баланы тарбиялоо деги эле убакыт жана акча маселеси эмес. Албетте, ата-энелердин арасында баласын музыка же чет тилдер сабагына кадыр барктуу болгондугу үчүн гана алып баргандар бар. Ошондуктан көп адамдар кенже куракта өнүктүрүүгө байлардын сабагы катары дагы карашканы таң калыштуу эмес. Бул сыртынан караганда гана ушундай. Чындыгында азыраак камсыз болгон ата-энелер үчүн балдар менен алектенүүдө убакыт жана акча табуу кыйынга турат. Бирок музыка же тил сабактарын балаңыздын шыгын өнүктүрүүнүн жападан жалгыз жолу эмес. Балдарын жакшы көргөн ата-энелер окутуунун башка мүмкүнчүлүктөрүн дагы табышат. Көптөгөн адамдар ойлонгондой убакыт менен акча ушунчалык чоң роль ойнобосо, байлардын үй бүлөлөрүнөн акмактар, ал эми кедейлердикинен таланттуу балдар өсүп чыккан фактыларды кандайча түшүндүрөбүз? Демек, бул жерде маселе акчада гана эмес, негизинен ата-энелердин мээриминде жана аракетинде. Келечекке карай плансыз туура тарбиялоо мүмкүн эмес. Жапониядагы азыркы билим берүү системасында мектепти бүтүргөн бүт жаштар тегине социалдык статусуна же мүмкүнчүлүк абалына карабастан жогорку окуу жайына тапшыра алышат. Бул эң сонун нерсе. Бирок бул система бир балекетти пайда кылды. Жогорку билим берүү максат катары кабылданып, ага ашыкча эле маани берилип калды. Жогорку билимсиз жакшы карьера жасоого болбойт деп эсептелинүүдө. Ошондуктан баары окуп жатышат. Жакшы университеттин диплому беделдүү компанияга жумушка орношууңа кепилдик берет. Башталгыч мектептен баштап экзамендердин артынан экзамен тапшырып, баары бир жолду басып өтүшөт. Ошондуктан кенже куракта тарбиялоо ата-энелер тарабынан бүтпөгөн экзамен берүүлөргө багытталган жолдун алгачкы тепкичи катары кабылданууда. Азыркы тез алмашып жаткан дүйнөдө бүгүнкү баалуулуктар канча убакытка чейин сакталып турат? Бүгүн баалуу болуп турган нерсе эртең баасын таптакыр жоготуп коюшу мүмкүн. Ал эми 29 жылдан кийин бүгүнкү бала чоң кишиге айлангандачы? Эгерде сиз балаңызды бүгүнкү күндүк баалуулуктарына негиздеп тарбиялап жаткан болсоңуз, ал пайдасыз адам болуп чоңоет. Балдарды тарбиялоодон маанилүү эч нерсе жок. Баладан колум бошобойт. Ага билим берүүгө убактым жок. Теория, бирок аны ишке ашырганга убакытты кайдан аласың? Менин кеңештериме ушундай жоопторду берген энелер көп эле кездешет. Менин оюмча, бала багууну тарбиялоодон бөлүп кароого болбойт. Бул бир эле нерсе да. Сиздин балага болгон мамилеңиз ага таасирин тийгизет. Кээ бир энелер балдар үчүн иштөө керек деп эсептешет. Башка энелер болсо, башкысы анын курсагын тойгузуу деп эсептешет. Бала үчүн эң мыкты тарбия эненин мээрими. Ата-энелер үчүн эң башкы жумуш балдарды тарбиялоо. Эгерде алар ушуга макул болушпаса, анда эмне үчүн балалуу болушту? Баланы тарбиялоодон мурун ата-энелерди тарбиялоо керек. Баланы тарбиялоо ата-энени тарбиялоодон башталат. Бул китептин милдети дагы дал ушунда турат. Ушул китепти окуп жаткан ата-энелер мага капа болушпайт деп үмүттөнөм. Баланы айрыкча ал кичинекей кезде тарбиялоо үчүн башка адамга ашкере ишенип тапшырууга болбойт. Баланы тарбиялоону ата-энеси өзгөчө энеси гана ийгиликтүү ишке ашыра алат. Ал үчүн ал дайыма окуусу, үйрөнүүсү жана ойлонуусу керек. Ата-энелер өздөрү ишенимдүү деп эсептелген тарбиялоо ыкмасын тандап алышы абзел. Мен алар окуу жайына барышы керек дегеним жок. Өз алдынча билим алуу толук жетиштүү. Мугалимдикке өзүн даярдаган, өздөрү окута турган сабакты гана терең өздөштүрбөстөн, балдардын психологиясын, курактык педагогиканы дагы өздөштүрүшөт. Дал ошондой эле баласы үчүн биринчи жана башкы болуп саналган эне да баласын билгичтик менен тарбиялоо үчүн педагогиканын негиздерин өздөштүрүүгө тийиш. Балаңыздан үйрөнүңүз. Энелер байма-бай түшкөн тузактардын бири эрдемсинүүчүлүк. Артык кылам деп балага өз эркин таңуулап жатып, аңдоосуздан диктаторго айланып калышы мүмкүн. Баланы багып жаткан мезгилде эне башкалардан очу жашоо образын өткөргөндүктөн бул тенденция күч алат. Эне балага өзүм жалгыз жооп берем. Бала багуунун бардык жүгү менин гана мойнума артылган деп сезбеши керек. Ал үйдүн сыртындагы жашоого дагы катыша алуусу үчүн ага өмүрлүк жолдошу гана жардам бербестен, эгерде мүмкүн болсо чоң ата, чоң апасы дагы каралашы керек.
Бирок башкысы өзүңүздүн түшүнүктөрүңүздөн жана керектөөлөрүңүздөн улам балаңызга бийиктен кароо өнөкөтү болбошу үчүн дайыма балаңыздан үйрөнүңүз. Баарыбыз бала болгонбуз. Мен керек болсо бала чоң кишинин мугалими деп айтмакмын. Бул балалыкка гана эмес, бүт өмүргө дагы тиешелүү. Ар бир чоң киши баладан бир нерселерди үйрөнө алат. Байыртадан эле адам өзүн өзү таанууга аракет кылып келген. Биология, медицина, психология сыяктуу илимдер ушуга арналган. Мен ата-энелер биология же философия боюнча курстарга барсын деп айткым келбейт. Өз жүрүм турумуңузду баалоого, объективдүү болуу үчүн жетишилген чектер менен чектелип калбаш керек. Ошондой эле өз балаңыздын жүрүм турумун жана сезимдерин объективдүү баалоо дагы маанилүү. Мындай жагдайда эне баланы тарбиялоодо жардам бере турган ачылыштарды дайыма ачып турат. Балага энеси атасына караганда тезирээк жардам берет. Тарых адамзаттын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошкон. Бирок жеке жашооңузда адатта эмоционалдык жактан туруксуз жана физикалык жактан алсыз болушкандыктан бактысыз болушкан көптөгөн генийлерди билем. Адамдар гений болуп дагы, жолсуз болуп дагы төрөлүшпөйт. Улуу адамдардын өмүр баяндары алардын жеке турмушунун иретсиз курулгандыгынын, тамыры баалуулукка барып такаларын далай ирет таап чыккан. Мисалы, көпчүлүк учурда алардын ата-энелери, өзгөчө атасы өтө өжөр тарбиячылардан болушкан. Албетте, мунун өзү жакшы. Атасынын аракетинен улам алардын таланты ушундай өнүктү. Бирок мындай аталар пайдалуу сабактар үчүн убакытты үнөмдөшүп, өз балдарын физикалык машыгуудан жана баарлашуудан куру калтырышып, курдаштары менен ойноого уруксат беришкен эмес. Бул адамдар канчалык таланттуу болбосун, туура эмес тарбиянын айынан жеке жашоосунда бактысыз болушкан. Мисалы, белгилүү ойлор чыгармасынын автору, француз философу Блез Паскальды алалычы. Аны атасы катуу тарбиялаган. Паскальдын атасы баласынан абдан көп үмүттөнгөн. Аны тарбиялоо үчүн мамлекеттик кызматтан баш тарткан. Ага географияны, тарыхты, философияны, тилдерди жана математиканы үйрөткөн. Жаттоого мажбурлабастан анын акылын этияттык жана уламалуулук менен өнүктүргөн. Паскаль атактуу математик, физик жана диний философ болгон. Анын адам жөн эле мурт камыш, бирок ойлонгон камыш деген атактуу айтымын көп адамдар билишет. Бирок ал өзү жашоосундагы бир дагы бактылуу күн болбогонун айткандыгын көпчүлүк биле бербейт. Паскаль 39 жыл бою өмүр сүргөн. Ал 3 жашка чыкканда энеси өлүп калган. Дээрлик эне мээримин көргөн эмес. Курдаштарынын коомчулугунан кур калып, атасы менен гана баарлашкан жана дайыма катуулукта жашаган. Албетте, бул анын ден соолугуна жана психикасына таасир этпей койгон эмес. Атасы баладан генийди тарбиялап өстүрүү мүмкүн. Эне гана руханий жана физикалык жөндөмдүүлүктөрү айкалышкан жакшы адамды өстүрө алат. Ушундан улам кенже куракта эненин тарбиясы өтө маанилүү. Баланын эркин зордобоңуз. Тарбия көпчүлүк учурда баланын каалоолорун эске албастан инсанды зордоо менен байланыштырат. Албетте, бала өз каалоосун билдире албайт. Бирок эне аны таанып биле алышы зарыл. Анын негизги иштеринин бири ушунда. Анын эркинен тышкары бир нерсени жашоого мажбурлап жатып, анын өзүнө болгон ишенимин жок кылабыз. Билим берүү мугалимдердин окуучуга билимдерди бере тургандыгынан улам мугалимдердин же тарбиячынын ролун аткаргандар өздөрү байкабастан ойлорун таңуулап калышат. Мындай өңүттөн алганда, менин оюмча, мыкты окутуу билим берүү деп аталган нерсенин тышындагы нерселер. Мисалы, эч бир ата-эне балага эне тилин үйрөтүп жатам деп ойлобойт. Ошол эле мезгилде ата-эне менен болгон баарлашуу билим берүү деп аталбаса дагы баланын сүйлөөсүнө түрткү берет. Эненин тили, сезимдери, кылык жоругу анын мүнөзүнүн жана жөндөмдүүлүктөрүнүн калыптануусуна таасир этет, балага өтөт. Башка сөз менен айтканда, алардын баарлашуусунун өзү билим берүү. Баланы ар кандай көндүмдөргө үйрөтүү билим берүүнүн бир гана жагы. Качан гана балада эч кандай мажбурлоосуз бир нерсени жасоо каалоосу пайда болсо, ушул идеалдуу окутуу ыкмасы болуп саналат. Демек, кенже куракта өнүктүрүү эненин жана анын айланасындагылардын терең ойлоо жөндөмдүүлүгүнөн жана кунт коюусунан көз каранды. Ушул дүйнөнүн улуулары китебинин автору немис химиги Оствальд таланттуу китептер жана шыктандыруу менен тарбияланат деп белгилейт. Улуу адамдардын ата-энелери аларга китептерди таңуулаган эмес. Бала кезден баштап алардын айланасын китептер менен курчашкан. Аларга мен сенин сулуу адам болушуңду каалайм деп эч качан айтышкан эмес. Аларга башкача, сен улуу адам боло аласың. Мен мындан күмөн санабайм деп айтышкан.
Баланы тарбиялоону үзгүлтүккө учуратпаңыз. Жапониянын өзүндө эле жылына 2 миллиондон ашык бала төрөлөт. Мурунку убакыттарда төрөлгүлө жана көбөйгүлө деген насыятка ылайык үй бүлөлөрдө 5-6 балдар боло турган. Азыр орточо үй бүлөдө адатта 2 эле бала болот. Башка сөзү менен айтканда, бул 2 миллиондун көпчүлүгү алдын ала пландалган. Бул балдар жолдуу экен. Алар тилек менен төрөлгөн балдар. Бирок алардын баары жеткиликтүү деңгээлде багылып жана билим алып жатышабы? Менин оюмча жок. Ата-энелер баланын төрөлүшүнүн алдын ала пландашканы менен, ал төрөлгөндөн кийин көпчүлүк учурда турмуштун агымына коюшат. Баланын алгачкы 3 жылында баланы тарбиялоого өзгөчө көңүл буруу керек экендиги эч күмөн туудурбайт. Бүгүнкү күндө көптөгөн энелер олуттуу себептери жок эле кош бойлуулукту үзгүлтүккө учуратып жатышат. Бойдон алдыруу бул балекет, жашоонун тирүү уругун жок кылуу. Коомчулук бойдон алдырууну айыптайт, бирок баласына жашоо берип, аны тарбиялабаган ата-энелерди айыптабайт. Менин көз карашым боюнча, бул бойдон алдыруудан дагы жаман нерсе, ага эч кандай актоо жок. Согуштан кийин башка өлкөлөрдөгүдөй эле Жапонияда дагы жашоо абдан оор болгон. Андыктан көптөгөн балдар талаптагыдай багылбай чоңоюшту. Бирок бүгүнкү шартта балдарга болгон кайдыгерлик эч качан кечирүүгө болбойт.